Чаяк айылынын тургуну Рысбек Бакаевдин үйү катуу жааган жамгырдан соң кыян жүрүп зыянга учураган. Суу ташкыны турак жайынын ичине чейин каптап, учурда оор түйшүктү жаратууда. Андан сырткары короо жайларынын көпчүлүк бөлүгү урап калган. Веременканын ичин көрдүңүздөр, ал жарылды, полный. Сарай болсо көрдүңүздөр, полный кетти, жак башынан ажак башына чейин. Эчтеке калган жок. Тамдын болсо наркы башынан баштап тартыңыз. Тиги өзүнүн суу белгисинен могу Веременкадагы болгон суунун изи менен турат. Аны көрдүңүздөр. Сууну көрдүңүздөр. Суу азыр дагы беремен менде токтой элек, көрдүңүздөр. Туурабы? Ошондой эле капилет кирип келген тилсиз жоо кооптуу аймакта жайгашкан 25 үйдү каптап, 4 турак жай оор жагдайга кептелген. Бактыга жараша эч кандай адам өмүрүнө коркунуч жаралбай, тиешелүү кызматтар тарабынан өз учурунда ыкчам аракеттер көрүлгөн. Көчөкү сел каптоонун кесепеттерине биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жумгал району боюнча номер 43 өрт куткаруу кызматынын өздүк курагын тартылды. Айыл өкмөттүн жана жергиликтүү жашоочу элдери менен ошол соодон түшкөн селдин кесепетин жоюуга иш-чаралар жүргүзүлүп, Ооско тийиштүү каналдан суу ашып түшүп үйлөрдү каптап кеткен. Бүгүнкү күндө комиссия иштеп жатат, тийиштүү иш-чаралар өткөрүлөт. Ал эми учурда табият кырсыгынан жабыр тарткан жарандардын чыгымын тактоо максатында жарандык коргонуу комиссиясы түзүлүп, иш алып барышууда. Жакын арада турак жайлардын абалы боюнча жыйынтык чыгарылып, чукул аракеттер көрүлмөкчү. Бүгүн келген комиссияда облустан келген өкүлдөр катышты. Ошол жерде элдин болгон талаптары чечиле турган көйгөйлөрдүн баарын беришти. Эми ар бир служба азыр өз иштерин жүргүзүп атат. Мисалы үчүн суу чарба башкармалыгы жана каналдарды кайра калыбына келтирүү иштерин жүргүзөт. Анан жанагы каптап кеткен 23 үй боюнча азыр тактоо жүргүзүп атат. Канча үй страховать этилди. Азыр страховать этилген үйлөрдү соостурда канчалык деңгээлде жабыр тартса, ошону эсептеп каражатын алышат да. Мындан сырткары Коктоголоттон чогулуп келген суу айыл ичине ар кандай таштандылардын калдыктарын агызып кирип, айыл тургундарына бир кыйла ыңгайсыздыкты жаратууда.